Джон Фицджеральд Кеннеди, AQShnын 35-президенти. Бул кызматта ал бир нече маанилүү чечимдерди кабыл алгандыгына карабастан, көпчүлүк адамдардын, айрыкча Кошмо Штаттардын чегинен тышкары анын ысымы биринчи кезекте табышмактуу адам өлтүрүү менен байланыштуу. Ошондой эле Джон Кеннедиге ок чыгарган кылмышкер расмий түрдө табылса дагы көптөгөн гипотезалар талкууланууда. Салам достор, Санжар. Бул чыгарылышта мен бала кезинде көп ооруп, окуусуна олуттуу мамиле кылбаган, мамлекет мен үчүн эмне кыла аларын эмес, сиз мамлекет үчүн эмне кыла аласыз деген ураан менен СШАнын президенттик шайлоосун жеңип чыккан Джон Кеннединин кыскача өмүр баянын айтып берем. Жана анын табышмактуу өлүмү жөнүндө дагы сөз кыла кетебиз. Андыктан ыңгайлуу отуруңуз, кызыктуу болот. Кеттик. Джон Кеннединин өмүр баянынан анын саясатчы болуудан башка жолу калбаганы айдан ачык көрүнүп турат. Ал Бруклинде ишкер жана саясатчы Джозеф Патрик Кеннединин жана анын жубайы Роза Фицджеральдтын үй бүлөсүндө жарыкка келген. Джон өзүнүн ысымын Бостондун мэри болгон жана өлкөдөгү эң чечен саясатчылардын бири деп эсептелген чоң атасы Джон Фрэнсис Фицджеральдтын урматына алган. Баса келечектеги президенттин ата жагы саясий ишмерлер болгон. Джон Кеннеди үй бүлөсүндө экинчи бала болгон. Ата-энеси Роуз менен Джозеф 9 балалуу болушкан. Бала көп ооруп, алсырап чоңойду. Ал тургай кичинекей кезинде скарлатинадан каза болуп калышы мүмкүн эле. Бирок ошол эле учурда өспүрүм спорт менен машыгып, бейсбол жана баскетбол ойногонду жакшы көрчү. Жеңил атлетика менен машыгып турчу. Орто мектепте жаш жигит жеңил ойлуу, окууга олуттуу мамиле кылбаган окуучу катары эсептелчү. Джон Кеннединин өмүр баянында жогорку окуу жайлардын ичинен Гарвард университети, Лондондогу экономика жана саясий илимдер мектеби, Принстон университети бар. Бирок ал дайыма ооруп жүргөндүгүнө байланыштуу айтылган университеттердин бирин дагы аяктаган эмес. Жигитке ал тургай бир жолу лейкоз диагнозу коюлган. Ал буга ишенген эмес жана анын ишеними туура чыккан. Кийинчерээк Джон кайрадан Гарвардтын студенти болуп калат жана бул жолу окуусуна олуттуу мамиле кылат. Ал саясий илимге жана тарыхка кызыгып, студенттик коомдордо ийгиликке жетишип, спорт менен активдүү алектенүүнү уланткан. Дипломун алгандан кийин Джон Кеннеди билимин улантууну чечип, Йель университетине юридикалык билим алуу үчүн жөнөдү. Бирок экинчи дүйнөлүк согуш башталып, патриоттуулукка жана жан аябастыкка тарбияланган жигит армияга кетет. Ден соолугуна байланыштуу ал аскерге кабыл алынбай калышы мүмкүн эле. Бирок Джон үй бүлөсүнүн авторитетин өмүрүндө дээрлик бир жолу колдонгон. Болгондо да болочок президент Джон Кеннеди башкаруучу катары отургусу келбей, согуштук аракеттерге катышууну көздөгөн. Натыйжада ал Тынч океан флотунда тез жүрүүчү торпеда кайыгынын офицери болуп, ал жерде Жапон армиясына каршы согушкан. Джон Фицджеральд Кеннединин салгылаштарда баатырдык көрсөткөндүгү, анын командасынын эрдиктери гезиттерге жазылып, Джон өзү көптөгөн аскердик сыйлыктар менен сыйлангандыгы тууралуу тарыхый фактылар тастыкталган. Ден соолугунун начарлап кеткендигине байланыштуу ал белгиленген мөөнөттөн эртерээк демобилизацияланган. Куралдуу күчтөрдөн бошотулгандан көп өтпөй Кеннеди журналистика менен алектенет. Бирок кийинчерээк атасынын көндүрүүсү менен ал өлкөнүн саясий турмушуна кирип кетет. Ал конгрессмен Майкл Керлинин ордуна АКШ өкүлдөр палатасына келип, саясий карьерасын баштаган. 1953-жылы Джон сенатор болгон. Бул кызматта ал биринчи кезекте бир тууган агасы менен иштешип жаткан антиамерикалык жүрүм-турум үчүн айыпталган сенатор Джозеф Маккартиге айыптоодон баш тарткандыгы менен эсте калды. Джон Фицджеральд Кеннеди 43 жашында Демократиялык партиянын талапкери катары президенттик шайлоодо жеңишке жетип, АКШны жетектеген биринчи католик болуп калды. Баса, дал ушул шайлоо өнөктүгүндө ушул кызматка талапкерлердин ортосунда биринчи жолу теледебат болгон. Көпчүлүк оппозиционерлер Кеннеди экранда абдан таасирдүү көрүнгөндүктөн жеңишке жетти деп айтышты. Президент мамлекеттик айлыгын толугу менен кайрымдуулукка жумшады. Жана мындай ураан анын башкаруусунун негизи болуп калды. Өлкө сизге эмне бере аларын эмес, өлкөгө сиз эмне бере аласыз деп ойлоңуз. Джон Кеннединин ички саясаты сөзсүз түрдө ийгиликтүү деп айтууга болбойт. Джон жумушсуздуктун деңгээлин төмөндөткөнгө жана мунай менен темирдин баасын ылдыйлатканга жетишкен. Ушундан улам ал өнөр жайчылар менен болгон мамилесин начарлаткан. Ошол эле учурда президенттин аркасы менен расалык маселени нормалдаштыруу жана кара адамдардын укуктарын теңдөө боюнча олуттуу кадамдар жасалган. Ал эми СССР менен космос мейкиндигин изилдөө боюнча жарыш Аполлон масштабдуу программасынын башталышына алып келди. Эң кызыгы, АКШ президенти баш катчы Никита Сергеевич Хрущевко ушул маселе боюнча биригүүнү сунуш кылган, бирок СССР баш тарткан. Джон Кеннединин жеке жашоосу анын көз өткөнгө чейин 10 жыл мурун өзгөргөн.
36 жашында журналист жана коомдук ишмер Жаклин Ли Бувио менен бир жылдай сүйлөшүп баш кошушкан. Ошондон улам Кеннединин жубайы Америкада эң популярдуу аялдардын бири болуп, чыныгы модадагы трендти аныктайт. Алардын 4 баласы болгон, бирок улуу кызы Арабелла жана кичүү уулу Патрик ымыркай кезинде чарчап калышкан. Кэролин кызы жазуучу жана юрист болгон. Ал эми уулу кенже Кеннеди 1999-жылы авиакырсыктан көз жумган. 21-кылымда жашыруун документтер ачыкталгандан кийин коомчулук 35-президент катуу оорудан жабыркаганын билишкен. Ага эч кандай дарылоо жардам берген эмес. Ал пресс-конференцияларга чыгуу алдында оорунун айынан Навакайын саюуга мажбур болчу. 1963-жылы 22 ноябрда президент Джон Кеннеди жубайы менен Техас штатындагы Даллас шаарына иш сапары менен келген. Алардын унаасы көчөлөрдүн биринен өтүп бара жатканда ок атуулар угулуп, бир нече ок Кеннедиге тийип, ал тез арада ооруканага жеткирилген. Бирок дарыгерлердин кийлигишүүсү натыйжасыз болуп, Джон Фиджеральд Кеннеди өлтүрүү аракетинен жарым саат өткөндөн кийин көз жумган. Атышуу учурунда штаттын губернатору жана окуянын күбөлөрүнүн бири жаракат алышты. Мурдагы деңиз аскери Ли Харви Освальд Кеннедиге өлтүрүүгө шектелип камакка алынган. Кызыгы, ал президенттин өлүмүнөн 40 мүнөттөн кийин полиция кызматкерин өлтүргөндүгү үчүн кармалган. Бирок тергөө учурунда ал Кеннединин өлүмүнө негизги расмий шектүү болуп чыккан. 2 күндөн кийин Освальдты полиция бөлүмүнө кирип келген жергиликтүү тургун Джек Руби атып өлтүргөндүктөн Харви Освальдтын президентке кол салуу боюнча так көрсөтмөсү жок. Баса Джек Руби да өзүн өзү атып салган. Ошондуктан Джон Кеннединин өлтүрүлүшү АКШнын тарыхындагы эң чоң сырлардын бири бойдон калууда. Коомдук пикирди сурамжылоолорго ылайык, калктын 60% Ли Харви Освальд жалгыз иш аракет кылган эмес, же президенттин өлүмүнө таптакыр тиешеси жок деп ишенишет. Уюшкан кылмыштуулуктун жана ири каржы ишмерлеринин катышуусунан тартып, сыйырууга жана контрчалгындоо кызматтары катышкан деген көптөгөн гипотезалар бар. Джон Кеннединин өлтүрүлүшү жөнүндө көптөгөн китептер жазылып, көркөм жана даректүү тасмалар тартылган. Достор, видео жакса лайк басып, биздин каналга катталганды унутпайбыз. Жана бул видео менен WhatsApp, Facebook группалардан бөлүшүп койсоңуз сонун болмок. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.